Барыңыздарга салам, урматтуу достор. Сиздер менен Айжамал Мангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүн биз космоска байланыштуу окуялар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бишкекте планетарий ачылды. Анда сиз тасмаларды көрүп, сыйкырдуу космос дүйнөсүнө сүңгүп кете аласыз. Планетарий бир ай гана иштейт. Барып көргөнгө жетишип калыңыздар. Көптөн бери Азия Мол Соода борборунун жанында курулуш жүрүп жаткан. Тегерек формада өзгөчө нерсе курулуп жаткан. Ал планетарий болчу. 10 майда ал балдарга жана чоңдорго эшигин ачты. Албетте, биз экскурсияга кошулуп борбор кааланын ар бир тургуну жана коногу баалай ала турган биринчи тасманы көрдүк. Планетарий күн сайын саат 10:00 баштап иштейт. Репертуар жөнүндө Купол Бишкек деген аталыштагы Instagram баракчасынан биле алсаңыз болот. Биздин планетарий бул толук куполдук тасма. Космос, жылдыздар, улуу ачылыштар, ошондой эле мыкты илимпоздор, космос станциялары жөнүндө айтып берет. 360 градустук экран. Космостун атмосферасына кирип визуалдуу учууга болот. Мага атмосфера аябай жагат. Жатып алып карасаң болот. Булуттарда учуп жүргөндөй, башка бир дүйнөдө жүргөндөй сезилет. Смотреть, и можно погрузиться прям в эту атмосферу и, не знаю, будто ты в другом мире, где-то витаешь в облаках, можно сказать. Третья планета от Солнца – наша Земля. С океаном из жидкой воды и атмосферой, насыщенной кислородом. Земля – это оазис. Көрүүчүнү 30 мүнөттүк саякат күтүп турат. Бул бир толук тасма. Биз толук куполдуу жер аалам тасмасына келдик. Адам көп кылымдар бою багындырууга аракет кылган космос мейкиндиги, байыркы астрономдордун теориялары жана заманбап өтө күчтүү телескоптор менен ачылган ачылыштар. Кинотасма жылдыздардын туулган жана өлгөн жерлерди, саманчынын жолун көргөздү. Балдардын билети 150 сом турат, бирок 6-дан кийин 200 сом. Ал эми чоңдор үчүн баасы 200, 6-дан кийин 250 сом. Вторая планета – Венера, немного меньше Земли. Ее атмосфера состоит из углекислого газа, а облака содержат пары серной кислоты. Бенбеттер жана матрастарда жатып тасманы көрүү сонун 5 жаштан баштап көрүүчүлөр үчүн сунушталат. Маалыматтуу жана абдан кооз. На самом деле, этот проект очень долго открывался. Чындыгында бул долбоордун ачылышына абдан көп убакыт кетти. Планетарий учурда Бишкек шаарында жалгыз. Бизге келүүнү кыялданган баардык каалоочуларды күтөбүз. Долбоор 1 ай гана 13 июнга чейин болот. Азыр биз Азия Lifestyle аттуу ири масштабдуу долбоорлорду өткөрүп жатабыз. Жана ушул долбоордун атында бизде ар кандай иш-чаралар өткөрүлөт. Жакында бизде абдан чоң жаз майрамы, жаз фестивали, би фестивали өтүштү. Ушул долбоорлордун алкагында биз медиа ангар дагы ачтык. Ошондой эле ушул долбоордун алкагында биз планетарий ачып жатабыз. Бул албетте быйылгы акыркы долбоор эмес. В 2004 году ученые отправили к Меркурию космический зонд Messenger, чтобы исследовать этот чужой мир. Адамзат Марс планетасына виртуалдуу түрдө эмес, чындыгында жете алабы? Бул тууралуу кененирээк кийинки видеодо айтып беребиз. Сиз Марска көчүп барууну ойлонуп жатасыз. Жаңы үйүңүздүн жайгашкан жерин тандап алдыңызбы? Жок. Анда биз сизге жардам беребиз. Эң негизгисинен баштайлы. Кызыл планетага алып келүү керек болгон нерселердин бири суукка, жалгыздыкка жана радиацияга туруштук берүү үчүн жогорку чыдамдуулук. Дем алуу үчүн аба жана тамак аш менен өмүр бою камсыздоо. $1 миллиард космос кемеси. Айлана чөйрөнү жана сууну өзгөртүү каалоосу. Сизге сөзсүз түрдө суу керек болот. Сиз кандай турак жай издеп жатасыз? Түнкү лабиринттеги үй жагабы?
же Галленин жылмайган кратериндеги обочо сарайбы, же океанга көрүнүш менен Марс бетинин жакын жериндеги чеппи? Кечириңиз, акыркысы менен сизди капаланткым келбейт. Сиз 4 миллиард жылга кечигип калдыңыз. Мурун Марста океандар, көлдөр жана дарыялар болгон деп толук ишенебиз. Бир сөз менен айтканда, бүтүндөй топтом. Бирок убакыттын өтүшү менен мунун бардыгы дээрлик планетанын астында тоңуп же космоско буланып кеткен. Балким суу дагы эле сезондуу кеңейип, көмүр кычкыл газынын муз каптоолорунун астында калууда. Марста суу бар болсо, ал бүгүн кандай болмок? Баары биз айтып жаткан суунун көлөмүнө жараша болот. Бирок балким ушуга окшогон нерсе болушу мүмкүн. Салыштырмалуу жылмакай түндүк жарым шардын бети орточо бийиктиктен төмөн болгондуктан, ал чоң океанга айланып кетиши мүмкүн. Ал эми түштүк жарым шар негизинен бийик тоолуу жана кургак бойдон калмак. Жарым шарлардын мындай айырмасы бир астан калыштуу жана мунун себебин билбейбиз. Кратерлердин саны жана түндүктө вулкандык активдүүлүк жогорулагандыктан түштүк жарымы сыягы бир топ эски болсо керек. Ким билет, балким бир күнү Марста кайрадан океандар пайда болот. Бирок азырынча ал жерде бир гана чоң чаңдуу чөл бар. Жердин чөлдөрүнө окшош болгондуктан, биз өз планетабызда эле Марс жөнүндө көп нерселерди биле алдык. Мисалы, Марстын кум дөбөлөрү жердеги кум дөбөлөрү сыяктуу эле пайда болушат жана жашашат. Бирок Марстын версиясында алар жердин тартылуу күчүнүн дээрлик 3 эсе аз болгон үчүн 2 эсе чоң. Марста жерде таба албаган кубулуштар бар. Мисалы, тар дөбөлөрү, бийиктиги 15 метрге чейин жеткен бирди кум дөбөлөр. Алардын жаратылыш мүнөзүн азырынча билбейбиз. Сиз ойлонуп жаткандырсыз. Эгерде сиз планетанын көлөмүндөй чөлдү биздикине окшогон атмосфера менен бириктирсеңиз эмне болот деп. Ал басымдын төмөндөшүнө, кум торнадолоруна дуушар болобу. Алар кызыл планетадагы аба ырайынын негизги кырсыктары. Негизинен алар үчүн планета кызыл өңдүү көрүнөт. Алардын жардамы менен абага кычкылданган темир бөлүкчөлөр кирет. Төмөнкү тартылуу күчү жана нымдуулуктун жоктугунан торнадо бир нече айга созулуп, бүткүл планетаны каптай алат. Ошондуктан сиз сыягы үйдү мүмкүн болушунча бийик курууну каалайсыз. Бул күн системасындагы эң чоң жанар тоо Марстагы Олимп тоосу. Марста дем алган атмосфера болсо дагы 25 чакырымдык чокудан укмуштуудай көрүнүштөрдү таба аласыз. Же сизге вулкандар жакпайбы? Анда күн системасындагы эң чоң каньон болгон Маринер өрөөнүндө жашайт белеңер. Ал ушунчалык кенен болгондуктан, бир жагында туруп, анын экинчи четин көрө албайсыз. Бирок кызыл асманда укмуштай көк күн батышын көрөсүң. Бул түс көгүлтүр жарыкты көп сиңирген чаңдан жана атмосферага күндүн нурунун чачырашынан келип чыгат. Сизде дух жана кызыгуу жетиштүүбү? Же жөн гана мүмкүнчүлүктү изилдеп жатасызбы? Анда көп сүйлөбөй, бүгүн Марска карай кадам таштаңыз. NASA компаниясы Марс планетасындагы шамалдын үнүн марсоходдун жардамы менен жазып алды. Кийинки видеону кунт коюп угууга сунуштайбыз. Балким бул биздин келечектеги үйүбүз. Touchdown confirmed.
Ал эми биз жер планетасында жүргөндө дүйнө жүзү боюнча адамдар жашоонун ар кандай чөйрөлөрүндө ачылыштарды жасап, мурункуларынын рекорддорун жаңыртууга аракет кылып жатышат. Ушундай адамдардын бири дүйнөдөгү эң бийик чекитти Эверестти багындыргысы келген кыргызстандык. Эверестти багынтуу Эдуард Кубатовдун күндөлүгү. Урматтуу достор, урматтуу кыргызстандыктар, мен жаңы эле эң бийик тоолуу лагерден 6650 метрден түшүп келдим. Чоң өкүнүч менен Баткен жөнүндө маалыматты кабыл алдым. Мен Баткен элине баатыр бир туугандарыма, чек ара аскерлерине жана куралдуу күчтөргө азыркы учурда биздин чек арабыздын, мекенибиздин жана жерибиздин бүтүндүгүн калыбына келтирип жаткан бардык күчтөргө жеке колдоо көрсөтөм. 27 апрелде Хумбу мөңгүсүнө барып, 6100 метр бийик тоолуу лагерге барышыбыз керек болчу. Бирок тилекке каршы 27 апрелде түн ичинде мөңгү кулады. Албетте, 6000дик Хумбага чыкпаган күнү биз муз машыгуу жана альпинизм машыгуу үчүн пайдаландык. Биздин чоң кубанычыбызга, жеке кубанычыма жараша, учурдагы эң улуу альпинист Непалдын жана Улуу Британиянын жараны Нимс Пуржа менен жолуктук. Мен аны менен сүйлөшүүгө кичинекей мүмкүнчүлүк болду. Менин кубанычыма жараша, ал биздин өлкө жөнүндө билет экен. Ал жеңиштин туу чокусу жана Хан Теңири жөнүндө да билет экен. 2 жылдан кийин Кыргызстанга келип бийиктикке көтөрүлүп, биздин өлкө менен жакындан таанышууну каалаарын айтты. Ал мен үчүн маанилүү болгон бул жолугушууда мага жан дүйнөмө тынчтык, ишеним жана чыдамдуулук каалады жана бар ойдогудай болот деди. 28 апрелде түнкү саат 2-де 6100 Хумбу каттамына чыктык. 10 километрден ашык созулган Хумбу музу техникалык жактан алганда, альпинизм жактан да алганда өтө кыйын. Реально это очень сложное в техническом плане, в альпинистском плане испытание. Бул Хумбу мөңгүсү ар мүнөт сайын өйдөлдүй. Бул Максим Ростовцев, биздин гид. Хумбу мөңгүсү аскылар, тек көтөрүлөрү жана ылдый түшүүлөрү көп. Подъемами, спусками. Хумбадан бир жол өткөнгө караганда мен 2 жолу Ленинге чыгып келмекмин. Жалпысынан биз базалык лагерден 6100 жана 6550 метр бийиктиктеги лагерлерге баратканыңызда Хумбу чоң күчтүү жана ресурстарды талап кылат. Бийик тоолуу лагерге түштө жеттик. Жоготууларсыз, мүчүлүштүктөр менен өттүк. Толук состав менен жакшы темпте жеттик. Провалов достаточно в хорошем темпе и, скажем так, в полном составе. 29 апрелде биз 6550 метрлик лагерге аман-эсен жеттик. Бул Эвересттеги бийик тоолуу лагердин базасы. Лагердин туруктуу негизи бар. Инфраструктурасы жагынан жакшы калыптанган. Лагерь Эвересттин этегинде. Лагерь находится у подножия Эвереста, у самого подножия Эвереста, и очень важное место. Чокуга даярдануу үчүн, климатташтыруу үчүн абдан маанилүү жер. 2 күндүн ичинде биз 7500 метрдеги базалык лагерден кетүүнү пландап жатабыз. Бул экинчи лагерь, ал дээрлик чокулардын астында. Бул биздин климатташтырууга даярдануудагы эң маанилүү кадам болот. Түнү бою 7500 метрде болуу биздин көтөрүлүүгө даяр экенибизди түшүнүү үчүн негизги көрсөткүч болот. Биз дүйнөнүн эң бийик чекитине көтөрүлө алгандыгыбыз, түн ичинде 7500 метрде болуу биз үчүн баарын аныктайт. Способны подняться на высшую точку мира. Бүгүн 30 апрель. Бийик тоолуу 6550 метр бийиктиктеги лагерде турабыз. Мынакей, бул 8000 метрлик нута. Смотрите. Бул Уходце. Карагылачы, бул чоң тоо Эверест. Уходценин четинен өткөн жол аркылуу Эвересттин жолуна түшөбүз. Абалым жакшы, ден соолугум жакшы, жашап, кыймылдап, максатка бара жатабыз. Эверестти багынтуу Эдуард Кубатовдун күндөлүгү. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздердин көңүлүңүздөргө позитивдүү эмоцияларды тартуулай турган ырды сунуштайбыз.
Beri gel. Bir geldi be sakar! Ушинтип биздин космоска арналган чыгарылышыбыз аяктады. Сиздерди абдан жакшы көрөбүз жана дүйнөдөгү болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Мангелди жана түстүү тасма берүүсү болду. Саламатта калыңыздар.